кыздар, атка минип сейилдегиле, бирок убагында кайтып келгиле. Рахмат, доктор Меривезер. Биз кайтып келебиз. Кеттик. Кыздар, мен үй бүлө дарагы долбоорунун баштоосун чыдамсыздык менен күтүп атам. Бизди үй бүлө дарагы долбоору күтө турат. Жергиле саякатка баралы. Кечирейт. Ой. Мен китепканага баргым келип кетти. Тапшырма эч жака кетпейт, Шани. Лайла туура айтат. Алгач көңүл ачуу, анан үй тапшырмасы. Жакшы, ток. Ал сарайга чуркап кетти. О, жок. Бул кызык окуя Литлтондан башталат. Поле капыстан алат, кичине кечиртират. Кетти, жамдан, Поли Покет тылдан. Кыялдарга, кызык окуяларга, жого кетет Поли Покет изгенен кызыктарга. Кетти, жамдан, Поли Покет тылдан. Кетти, Поли. Дженни, квадрокоптерди бул жакка жибер. Тез. Азыр, Поли. Даярсыңарбы? Бекем кармагыла. Аттын артынан. Кеттик. Бул доктор Меривезер. Чоңой. Кыздар, жаныбарларды багуу акциясында күтөм. Ага, бүгүн убактыбыз деле болбойт окшойт. Мектепке барып, үй бүлөлүк даракта даярдашыбыз керек. Жакшы. Бирок кеткенге чейин тоокторго жем берип койгулачы. Албетте, маселе эмес. Рахмат. Көрүшкөнчө, доктор. Гиги, мен аябай тажадым. Бир аз чыда, Гвен. Керектүү учурга чейин күтүп туралы, анан мен Поллиге талап коем. Же саатты берет, же мен аны жок кылам. Эртерээк эле болсо кеп. Мен сага белги бергенде катапультты ишке киргиз. Салам, Полли. Гризель. Сиздин башыңызда. Токтоп. Мына белги берди. Качкыла, таш сарайга тиет. Мен муну токтотушум керек. Поли, бул өтө кооптуу. Кечирейт. Кыздар, биз токторго жем бердик. Көрүшкөнчө. Салам, меймандар. Биздин фермадан жаныбар алыңар келеби? Бизде иттен баштап кемирүүчүлөргө чейин бар. Кемирүүчүлөр, биз аны алабыз. О, рахмат, Гиги. Бул керемет, Поли. Сен жакшы элесиңби? Ооба, баары жакшы. Чоңойт. О, секирдүү күчтүн кубаты бүттү окшойт. Эмнегедир ал жаркырабай калды. Чоң энең саатта көп колдонууга болбойт деп эскертпеди беле? Николаска китепканага барганча кубатталып калат. Бул логикалуу. Мүмкүн сен сааттын бардык сыйкырдуу күчүн төгөткөнсүң. Шани, Эмне? Мен мүмкүн деп эле айттым. Коркотурган эч нерсе жок. Кыздар, келгиле, китепканага баралы. Литлтондогу паранормалдуу иш. Арбактар, сааттардын кичирейүүсү. өтүнүч, акырыныраак болгула. Николас! Айтканыңыздай болот, шеф.
Эч ким жок. Чоңойсоң болот. Чоңо! Токто! Николас, сен кичирейген саат издеп жатасыңбы? Жок, ой, ооба, бирок жөн гана кызыгып эле карап атам. Сен муну кылбайм деп ода бергенсиң. Сыйкырдуу саатка дагы ким кызыктар биз билбейбиз да. Мисалы атайын кызматтар. А эгер аны бирөө тартып алсачы? Макул, экинчи айтпайм. Болуптур. Чоңойт! 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 Шш! Поли? Демек сен... Өмүр бою кичинекей бойдон каласыңбы? Билбейм. Биз эмне кылабыз? Дос катары Полини үйгө алып кетүүнү сунуштайм. Бирок мен эң алдыңкы окуучу катары айтарым, дароо үй бүлө багын курууга киришүү керек. Антпесе убактыбыз түгөнүп, мен жаман баалып калышым мүмкүн. Бул нерсе мыкты окуган чоң энемди капа кылат. Чоң эне, албетте. Чоң энем кечинде долбоорго жардам бергени келет. Ал эмне кылышты билет. Анда менин атым жазылган окуу залына баралы. Мен ээлеп койдум. Атым жазылган. Кеттик. Вау, менин чоң атам Монтгомери эркиндик үчүн көрөшкөн журналист болгон экен. Ал эми чоң энемдин табиты сонун экен. Ата бабамдын баскан жолу муз үңкүрдөн да муздак. Берекени карызга берейинби? Алар мыкты болгон. Prudence Pocket, Littletondун негиздөөчүсү. Порша, биринчи аял шериф. Апрескот тайке туздалган бадыраң рецепти менен белгилүү болгон. Поли? Бадыраң таасирдүү болбошу мүмкүн. Бирок жеп көрүш керек. Абдан даамдуу. Поли, кулагың! Саат иштеп кетти. Чоңойт! İştedi. Senin kolun. Ocak. Menimçe biz... Ocak. Kavadır bol boş hani. Чоңойт! Чоңойт! Мүмкүн Поли паранормалдуу эркектин ачуусуна тийсе керек. А эмнеге аялдын эмес? Эмне болду? Болгула, мурутчан күңкүлдүк байкай электе бул жерден кетели. Кайрадан чоң болуу кандай сонун! Поли, муну мойнуңдан чеч. Дагы бир жолу сыйкырлап жибергенчи. Кечириңиз. Мен силерди китепканага экинчи киргизбейм. Чыгып кеткиле. Балким эртең унутуп калар. Чоңойде! Салам. Поли, мен бир нерсе алып келдим. Азыр эмес, саатын бир нерсе болуп атат. Туура, муну карашыбыз керек. Билесиңерби, бул үй бүлөлүк иш. Каршы эмессиңер, Албетте. Ийгилик. Ага дайым кызыктуу бөлүгү калат. Механизми иреттелген, бирок саат бир башкача иштеп жатат. Ошондо ал жарык бербей калдыбы? Мурда ушундай болду беле? Ал көп жылдар бою бузулуп жаткан, бирок мындай болгон эмес. Мен билбейм, Николас. Поли мындай деди. Китепканада эмне болгонун көрдүңбү? Биз ага керекпиз. Кимдир бирөө анын сааты эмне болуп жатканын билиш керек. Түшүнсөң? Эй, Шани, мага жардамың, Полиге жардам. Поли үчүн. Мен бир нерсе таптым. Мен алардын бар экенин билем. Мени тоноого аракет кылган кичинекей адамдар. А мен кекстерим мени менен сүйлөшүп жатат. Менин кичирейтүүчүм менен сиздин бардык көйгөйлөрүңүз толугу менен чечилип калат. Карачы, таптым. Гризель айым силер менен. Бүгүн мен силерге акыркы жаңыртылган миниатюралар жыйнагымды көрсөтөм. Чында эле Гризель Гранда шопинг тууралуу видео тартып атабы? Андан ары кара. Мен бул кутучаны Литлтондун мэриясындагы жылдык арзандатуудан алгам. Негизинен архитектуралык моделдер болушу керек. Отургучтар, тосмолор, дарактар жана
Кичинекей китеп бар. Ха! Балким китепкананын макети үчүн. Мына, көрдүңбү? Эми, жок. Мындан ары чоңойто албайбыз. Бирок Пруденс деп жазылган окшойт. Полинин туугандарынын бири Пруденс Покет сыяктуу. Полиге айтышыбыз керек. Азыр эмес. Адегенде баарын текшерели. Эми кандай план? Бул менин жашоомдогу эң сонунгу күн. Бир нерседен күмөнүм бар. Эмнеге? Ал өзүнө такыр окшошпойт. Ушундай жакшыраак. Сен эмес, аны айтып атам. Сен чындап эле Гризельдин эшигин тыкылдатасыңбы? Жок. Эшиктен коңгуроосун басам. Эми биз жаңы каналдарды кармайбыз. Галушка үчүн атайын келемиш каналы бар деп ойлойсуңбу? Бул жака кантип кирдиң? Галушка кодту сындырып койду. Менин ойлоп табуум антенна эмес. Мен саатты колго алгандан кийин бул мага Литлтонду кичирейтүүгө жардам берет. Берет? Мен алганды жактырам, бергенди жек көрөм. Менин ойлоп тапканымды талкалай электе бул келемишти бул жерден алып чык. Гиги, сага келиштим. Оу, сен Полокси алып келдиңби? Ава, бирок ордуна китеп менен алмашам. Босогона турба, менин кондиционерим иштеп атат. Китеп азыр сиздеби? Эмне үчүн сизге эски китеп керек? Мен жөн гана коллекционермин. Менимче сиз түшүнөсүз. Кээде бизге окшогондор ушундай бир нерсе сатып алгысы келет. Макол, кармагыла. Эми мага Полоксиди көрсөткүлө. Качпа, Галушка! Güven, мен келемишти капастан чыгарма деп айттым эле го. Мен кетишим керек, кош. Ай, менин Галушкам. Эң таза Полоксия. Эми менин кичирейтүү нурум болот. Күтө тур. Бул эмне? Бу бутерброд, Гиги. Эмне? Николастан тамак алып кел деп сурадың белең. Николас? Полли Покеттин досубу? Ооба, дал өзү. Ал мектепке дайыма бутерброд алып келет. Токто, эмне? Кеттик, тез. О, Кудай. Пруденс жазганбы бул китепти? Ал тозак болсочу. Балким кимдир бирөө алдап жаткандыр. Сыйкырды сатып алыш үчүн. Анан сен мени параноик дегенсиң. Биз жөн гана жардам берели дедик. Биз атият болдук. Эч кандай тобокелчиликке барган жокпуз. Силер Покет эмессиңер. Бул саат үчүн жоопту болуп кандай экенин түшүнбөйсүңөр. Эми Пруденс Покет түшүнөт. Балким сен андан бир нерсе үйрөнөсүң. Китепти окуйсуңбу же окубайсыңбы? Мен чыдабай баратам. Алаптан кичинекей. Мен жардам берем, эгер уруксат берсең. Мен Покет эмесмин. Кечир. Мен тааныткым келген жок. Кечиримиң кабыл алынды деп эсепте. Эми ишти баштайлы. Рахмат, Шани. Сааттын келечектеги ээлерине Пруденс Покеттен табышмакты өткөн тарыхтан чечесиңер. Табышмак? Мага жага баштады. Саякатым башталганда мен абдан жаш кыз болчумун. Деңиз саякатынын капитаны катары мен у адамды аткарам. Грюнвальда, Ардуну жеңгениң үчүн мен өз кемемди сага тапшырам. Ошондон бери мен жана менин командам дүйнөнүн бардык жерлерин кыдырып, кубаныч жана сүйүүнү алып жүрдүк.
Бул биздин байыркы байлыгыбыз. Айылыбызга жардам бергениң үчүн сага берүүнү чечтик. Кандай сонун. Рахмат сага. Деңиздерди багындыруучу менен бирге капитандын саякат учурунда чогулткан китептеринин жыйнагын да алдым. Пакейт дүйнөнү өзгөртө турган окмуштуудай күчтүн булагы. Эгер бул чын болсо, анда биз дүйнөнү мындан да жакшы кылабыз. Эски карталарды изилдеп жатып, мен жакында пайда боло турган Литлтон шаарынан Пакейт булагын таптым. Механизмдердин жардамы менен Пакейт күчүн башкарууга мүмкүн болду. Туура схеманы тандоо менен мен кичирейте турган саатты түзө алдым. Бирок мен саатты колдонгон сайын анын сыйкырдуу күчү кыскартылган объектке өтүп жатты. Ошентип мен алардын зарядын дайыма толуктап турдум. Саатты көп колдонуу үчүн мен Пакейт булагына жакын болууну чечтим. Мындан ары бул шаар Литлтон деп аталат. Менин негизги милдетим Пакейтти коргоо болчу. Мен анын сырын каракчылар билип калбасын деп жашырдым. Пакейттин булагына барчу тоннелдин кире беришин кайтардым. Карта бар экен. Саатыңды кайра зарядташың керек. Пруденс менен эмне болду? Аны кийин окуп бүтүрөбүз. Саатты азыр оңдоо керек. Сонун, кеттик окуяларга. Чыңене барасыңбы? Бир жолу покеттер мурасынан айрылып кала жаздагам. Мен мындан ары буга жол бербейм. Картага караганда туннелдин кире бериши тиякта. Бул эмне? Полли, силерге китепканага барууга тыюу салындыбы? Бул жөн эле түшүнбөстүк. Биз имаратка киришибиз керек. Биз муну чече алабыз деп ойлойм. Гвен, мага тоңдургучту алып кел. Гиги, тоңдургуч биздин үйдө, муздаткычта. Ал эми ичинде балмуздак бар. Бул муздаткыч эмес, менин тоңдургучум. Мен сага атайын белги бергенде алып келесиң деп берген аппаратты айттым. Бул сенин атайын командаң беле? Түшүндүм. Тезирээк мага бер. Sizge жардам бере аламбы? Ооба, жардам бере аласыз. Билесизби, мен бутумду сейрип алдым. Буга эмне кылса болот айтыңызчы. Сураны айтпаңыз. Саламаттык сактоо адабияты бул бөлмөдө. Бул тарыхый китептер бөлүмү окшойт. Жанагыма когуз кайда? Китепканада тынч болгула. Жануарларга уруксат жок. Ооба. Катып тур. Бул сэндвичтеги колбаса полоксияны толук алмаштырышы мүмкүн экен. Аны эмнеден жасашат? Эмне болуп жатат? Жакшынакай, бирок ал өтө кичинекей. Кичиреишибиз керек. Кечиргиле, саат иштебей калгандыктан бул жерге келгенибизди эсиңерге салайын. Кечирейт! Чындап эле Покет мурасы ушуну менен бүтөбү? Токтой тур. Пруденс сааттын сыйкырдуу күчү азайган нерсеге өтөт деп жазган. А эгерде күчүң жетпесе, чоң энең менен бирге ийгиликке жете аласың. Байкап көрсөк болот.
Бирок жакшылап ойлон, Полли. Үңкүрдө дагы бир покейт калбаса, биз өлүк кичинекей бойдон калабыз. Мен ишенем, чоң эне. Кечири! Эй, биз силер менен барабыз. Бирок покейт жок болсочу? Биз уктук, бирок бизде да күч бар. Биз покет болбой калышыбыз мүмкүн, бирок бизде дагы покейт бар. Рахмат. 1, 2, 3. Кечири!